Кыргызстандын өндүрүшүнө таандык товарлар коңшу мамлекеттерден кайра артка кайтарылган учурлар бар. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлерди кандай гана продукция болбосун аны таңгактоодон тартып, маркерлөө, сыноодон өткөрүү маселелерине көңүл бурууга чакырууда. Көп маселелер бар. Мисалы ошол эле Россия Федерациясы тарабынан ошол жана товарларды артка кайтаруу боюнча да биз азыр статистиканы көрүп жүрөбүз. Ал боюнча ошол бирден бир мен ошол бизнеске айтып кетчү кеңешим бул ошол жана система маркировки деп коет. Ошол продукцияны чет жакка алып чыгып атканда ошол маркировканы туура ошол продукцияны туура маркировкалоо керек. Ошол бирден бир маселе болуп эсептелет. Андан сырткары сыноо лабораториялары боюнча өкмөттүн жардамы менен биздин ошо Кыргыз стандарттын сыноо лабораториялары бүгүнкү күнү толук кандуу модернизациядан өтүп бүтүп калды. Кудай буюрса, бул тамак аш жана айыл чарба продукциялары багытында, машина куруу комплекси боюнча, эл керектөөчү товарлары жана нефтепродуктылар боюнча сыноо лабораторияларынан ошол техникалык регламенттердин талаптарына ылайык ошол өздөрүнүн сыноолорун, испытанияларын өткөрүп, андан сырткары ошол базарга алып чыкса болот. Буга чейин Улуттук статистикалык комитет 2023 жылдын 11 айында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен соода 11%-га төмөндөгөнүн, ал эми уюмга мүчө эмес башка мамлекеттер менен товар алмашуу 60%-га жогорулаганын билдирген. Жалпы экспорттун көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу дээрлик 37%-га өскөн. Бул көрсөткүчтү дагы жогорулатуу максат кылынууда. Эң негизги азыр басым ошол ички дүң продукциясынын көлөмүн караганда бул негизи экспорт менен таза инвестицияларга көңүл буруу. Бул тармакта дагы бир топ чоң иштер болуп атат. Быйыл биз центрди экспортты өнүктүрүү центрин ачып атабыз. Ага ошол программасы өзгөчө программасы иштелип чыгып атат. Анын программанын дагы акча каражаттары менен ошол камтылып жатат. Жана инвестицияларга тартууга да бир топ көңүл бурулуп атат. Ал ушул мыйзамдарды жана жогоруда айтып кеткендей салык кодекси аркылуу бир топ маселелер болуп атат. Буга чейин Кыргызстандын экономикасында соңку жылдагы өсүү 6,2%-ды түзгөнү кабарланган. Айрым тармактарга жеңилдик берилип жатат. Анын натыйжалары талданып чыгып, жеңилдиктерди узартуу максат кылынууда. Бул жерде баардыгына эле жеңилдик кылып келатабыз. Биринчиден ушу ставкаларды төмөндөтүп, экинчиден ушундай бир шарттарды түзүп. Бул эң биринчиден азыркы учурда эч кандай жаңы салык же салыктарды көбөйтүү максат жок. Эң башкысы бул эсеп болуш керек. Канчаны сатып алдың, канчага саттың, ошонун баардыгы эсепке өтүш керек. Өкмөт консолидацияланган бюджет кыйла көбөйүп, 2023 жылы 574 миллиард сом топтолгонун билдирген. Буга фискалдык саясат, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу негизги себеп болду. Учурда кайсы чечимдер кандай жыйынтык алып келгени талданып жатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.